Президент Садыр Жапаров 2025-2030 жылдарга арналган Саламат жүрөк улуттук программасын бекитти. Программа жүрөк, кан тамыр жана башка жуктурбаган оорулардан эрте өлүмдү 25% кыскартууга багытталган. Документ профилактика, эрте диагностика, дарылоо жана реабилитацияны камтыган интеграцияланган жана бейтапка багытталган медицина системасын түзүүнү көздөйт. Программа медициналык жардамдын бардык баскычтарын өзүнө камтыйт. Үй бүлөлүк деңгээлдеги профилактикадан тартып жогорку технологиялык медициналык кызматтарга чейин калктын саламаттыгы мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты катары белгиленди. Жарлык ошондой эле иш-чаралар планын бекитип, мамлекеттик органдарга анын өз убагында аткарылышын камсыздоону милдеттендирет. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин Россиянын Москва шаарына болгон иш сапары аяктады. Сапардын алкагында министрлер кабинетинин башчысы Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин тар жана кеңейтилген форматтагы жыйындарына катышты. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчысы Нурлан Эрмекбаев менен жолугушту. Мындан тышкары Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары жана делегациялары менен биргеликте Россиянын президенти Владимир Путин менен жолугушту. Министрлер кабинетинин төрагасы үстүбүздөгү жылдын 18 ноябрында кечинде Бишкек шаарына кайтып келди. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Борбор Азия чөлкөмдүк экономикалык кызматташтыгынын алкагында өткөн Кыргызстандын аймактык мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү боюнча бизнес форумга катышты. Иш-чарага Азия өнүктүрүү банкынын президенти Масато Канда да катышты. Уважаемый господин Масато Канда, Урматтуу мырза Масато Канда, урматтуу делегация башчылары, бизнес форумдун катышуучулары жана кесиптештер. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин жана өзүмдүн атымдан сиздерди Борбор Азиялык региондук экономикалык кызматташтык алкагындагы бул маанилүү бизнес форумга чын ниеттен куттуктап, жылуу кабыл алам. Бүгүн бул жерде биздин региондун келечектеги экономикасынын өнүгүшүнө багыт берген архитекторлор, мамлекеттик органдын өкүлдөрү, эл аралык каржы институттары, ишкер чөйрөсү жана эксперттик коомчулуктун мүчөлөрү чогулушту. Представители государственных органов. Адылбек Касымалиевдин айтымында 2025 жылдын биринчи жарымында 159 000 жаңы жумушчу орун түзүлүп, бул өткөн жылга салыштырмалуу 2,9 эсеге көп. Ошондой эле жылдын 10 айында негизги капиталга инвестициялар 18,9%га өстү. Ал экономикалык саясаттын натыйжалуулугу жана макроэкономикалык туруктуулук эл аралык рейтингдик агенттиктер тарабынан да таанылганын белгилеп, быйыл Кыргызстандын кредиттик рейтинги B+ деңгээлине жогоруланганын кошумчалады. За эти 10 лет Эл аралык валюта фондунун маалыматы боюнча 2024 жылы Кыргызстандын ички дүң продукциясынын реалдуу өсүү темпи боюнча дүйнөдөгү алдыңкы 5 өлкөнүн катарына кирди. Өсүштүн негизги драйверлери болуп курулуш, өнөр жай жана тейлөө сектору саналат. Алардын өнүгүшү ички суроо талап, инвестициялар жана масштабдуу инфраструктуралык демилгелер менен колдоого алынууда. Акыркы 10 жыл ичинде Кыргызстанда жалпы регион сыяктуу эле олуттуу өзгөрүүлөрдү башынан өткөрдү. Өлкөдө социалдык экономикалык өнүгүүнүн туруктуу оң динамикасы сакталууда. Акыркы 3 жылда экономикалык өсүштүн орточо темпи 9%ды түздү. 2025 жылдын 10 айынын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын өсүшү 10% болду. Демек, экономика 4-жыл катары менен 9%дан жогору өсүүдө. Ошону менен бирге 2024 жылы ички дүң продукциянын номиналдык көлөмү 1,5 триллион сомдон ашты. Министрлер кабинетинин төрагасы Кыргызстандын аймактагы эң ири рыноктардын ортосундагы стратегиялык жайгашуусу, өлкөнүн эмгектин потенциалынын негизги катары жаш калкы, бай жаратылыш ресурстары, уникалдуу маданий жана жаратылыш мурасы, либералдуу экономикасы жана дымактуу долбоорлорду ишке ашырууга болгон бекем саясий эркин инвестициялар жана бизнести өнүктүрүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачаарын баса белгиледи. Хотел бы отметить, что белгилей кетким келет. Илбирис Кыргызстандын улуттук символу деп таанылган жана президентибиз белгилегендей, Кыргызстан динамикалуу өнүгүп жаткан жана дүйнөгө ачык өлкө катары Борбор Азиянын илбирисине айланат. Байыркы кыргыз элинин маданиятында илбирис улуулукту, асыл заттыкты, тайманбастыкты, эркиндикти жана туруктуулукту символдоштурган. Биз сиздерди Борбор Азиянын илбирисинин өнөктөшү болууга чакырабыз. Келгиле, биргелешип динамикалуу, туруктуу жана гүлдөгөн келечекти куралы. Партнерами Барса Центральной Азии.
Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жүргүзгөн ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө социалдык отун базалар үчүн бөлүнгөн көмүрдү жеке коммерциялык пункттарга чыгарып, жогорулатылган баада сатуу схемалары аныкталды. Жеке пайда көрүүгө кызыктар адамдардын бул аракеттери социалдык базаларда көмүр тартыштыгын жаратып, калктын тынчсыздануусуна жана баанын өсүшүнүн себептеринин бири болгон. Ачыкка чыгып жаткан негизги схемалар: оор жүк ташуучу унаалардын айрым ээлери социалдык базага жеткиребиз деп көмүрдү кара кечиден биринчи кезекте жүктөп, Бишкекке алып келип коммерциялык жайларга өткөрүп сатышкан. Натыйжада социалдык базалар иштеп турганы менен көмүр үзгүлтүк менен түшкөн. Айрым жеке ишкерлер социалдык отун базасынын ээлери өздөрүнө бөлүнгөн көмүрдү чакан партиялар менен башка коммерциялык пункттарга чыгарып, жогорулатылган баада сатышкан же иргеп, мүшөктөп чекене пайда түшүрүшкөн. Азыркы учурда УКМК бул фактыларды токтотууга, ошондой эле схемага катышкан башка адамдарды аныктоого багытталган тергөө жана ыкчам иш-чараларды улантууда. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралар маалында КАФ жана КФ дыйкан чарбасынын жетекчиси АВК тарабынан бир катар мыйзам бузуу фактылары аныкталды. Тактап айтканда, ал тиешелүү уруксат, медициналык жана миграциялык документтери жок чет өлкөлүк жарандарды ишке мыйзамсыз тарткан. Алар антисанитардык шарттарда калк үчүн тамак аш даярдоо иштерин жүргүзүшкөн. Ошондой эле продукцияга жараксыз мөөнөттөрдү кайра чаптоо фактылары да документтештирилди. 2025 жылдын 17 ноябрында чарбанын жетекчиси АВК кармалып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 168 берене, 297 берене жана 379 берене боюнча шек саналып, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда тергөө жана ыкчам оперативдик чаралар улантылууда. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жол эрежелерин бузгандыгы үчүн айып пулдары бар жарандарды белгиленген мөөнөттөн кечиктирбестен төлөөгө чакырат. Учурда айып пул салынган күндөн тартып 1 айдын ичинде төлөгөн айдоочуларга 70% азандатуу каралган. Башкармалык бул мүмкүнчүлүктү колдонуу айдоочулар үчүн каражатты үнөмдөөгө көмөк болорун белгилейт. Ошондой эле айдоочулар өздөрүнүн айып пулдарын төлөм мобилдик тиркемеси аркылуу да текшерип, онлайн түрдө төлөй алышат. Башкармалык унаанын же жарандын атына катталган төлөнбөгөн айып пулдардын суммасы 3000 сомдон ашкан учурда унаа айып короо жайына токтотуларын эскертет. Президенттик улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жарлыгын ишке ашыруу максатында Чүй облустук мамлекеттик администрациясында атайын семинар өткөрүлдү. Иш-чарада улуттук иденттүүлүктү өнүктүрүүнүн, руханий баалуулуктарды бекемдөөнүн жана өлкөнүн маданий дараметин эл аралык деңгээлде жайылтуунун негизги багыттары талкууланды. Бул жыйынга жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, билим берүү жана маданият адистери, коомдук ишмерлер, республиканын ар кайсы аймактарынан келген активисттер катышышты. Бүгүн область боюнча 19 ноябрдан баштап 28 ноябрга чейин ар бир райондо графикке ылайык окутуу симдак өткөрүлүп жатат. Эң негизгиси бул жарлыктын максаты элдин биримдиги, куттук келечекке ишенимдүү арттыруу, ошондой эле өнүккөн өлкө күчтүү дүйнөлүк бийиктерге жеткен мамлекетке айландыруу болуп саналат. Катышуучулар уңгу жолду ишке ашыруунун практикалык жолдору боюнча пикир алмашып, улуттук салтты колдоого, жаштардын демилгелерин өнүктүрүүгө жана коомдук биримдикти чыңдоого багытталган долбоорлордун ийгиликтүү мисалдарын карап чыгышты. Руханий жана маданий баалуулуктарды жайылтууда мамлекеттик органдар менен жергиликтүү калктын өз ара аракеттенүүсүнө өзгөчө көңүл бурулду. Бул өзүбүздүн башатыбызга кайрылып, өзүбүздүн баалуулуктарыбыз менен, өзүбүздүн кан жаныбызга сиккен накыбыз менен ошол жашоо идеологияга көчүп атат. Мааниси боюнча, деңгээли боюнча Конституциядан кийинки эле документ болуп атат да. Бул учурда ушул мөөнөттө бүтчү нерсе эмес. Бул узак мөөнөткө созулган, бирок ушул элдин нокура өзүнүн жолу менен алып кетчү оңгоз жол. Семинардын жыйынтыгында катышуучулар улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолдун ийгиликтүү ишке ашышына, системалуу жана ырааттуу мамиленин маанилүүлүгүн белгилешти. Мындай иш-чаралар мамлекеттик органдар менен калктын ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө, улуттук баалуулуктарды сактап, жаш муунга өткөрүп берүү үчүн негиз түзөт. Клара Кудайбергенова, Айкен Муратбекова, Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй.
Кыргызстанда энергетикалык тартыштык болбойт, болгон үнөмдөгүлө деп жатабыз, деп жазды энергетика министри Таалайбек Ибраев социалдык тармактагы баракчасына. Анын маалыматына караганда, жылдагыдай эле кошуна өлкөлөрдөн кышкысына 3 сомдон импорттоп, элге 1 сом 37 тыйындан берилүүдө. Ортодогу айрым кайра эле Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционердик коомунун мойнуна карыз болуп үйүлүп жатат. Ошондуктан президентибиз импортту болушунча азайткыла, энергияны үнөмдөп колдонгула, эмдиги жылы калган 25 миллиард сом карыздан кутулууга деген тапшырма койгон. Эмдиги жылы карыздан толук кутулуп, кирешеге чыга баштайбыз. 2028-2029 жылдары кышта импорт албай калабыз деп пландап жатабыз, деп жазган Ибраев. Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Канат Сагынбаев Чүй облусунда 2005 жылдан бери жаш майыптарга колдоо көрсөтүп келе жаткан Чүй облусунун жаш майыптары союзу коомдук бирикмесине барды. Уюм 1600дөн ашуун адамды бириктирип, билим берүү борбору гана эмес, ар бир мүчөсү өзүн баалаган жана керектелген сезе алган чөйрөнү түзөт. Бул жерде жаш майыптар эмгек, чыгармачылык жана колдоо аркылуу коомго активдүү катышууга мүмкүнчүлүк алышат. Министр уюмдагы натыйжалуу жумуш орундарын түзүү тажрыйбасын таанып, аны республикада жайылтуу зарылдыгын белгиледи. Учурда уюм мамлекеттик тапшырманы аткарып, күч түзүмдөрүн тигүүчү продукция менен камсыз кылууда. Бул туруктуу жумуш орундарын жана стабилдүү кирешени камсыз кылат. Туура уюштуруу менен майып адамдар өндүрүшкө толук катышып, эмгек рыногунда атаандаша алат, деди Канат Сагынбаев. Панфилов районундагы жалпы билим берүү мектептеринин окуучулары Кыргыздын улуттук акыл оюну тогуз коргол боюнча сынакта күч сынашты. Иш-чара президенттин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик жарлыгынын алкагында уюштурулуп, райондук билим берүү бөлүмү менен Волтшея келечек билим берүү борборунун колдоосу менен өткөрүлдү. Бул сынакка жалпысынан районубуздан 17 билим берүү мекемесинен 4төн окуучу болгондо, жалпысынан 64 окуучу катышып, өздөрүнүн күчүн сынап жатышат. Тогуз корголду өткөрүүнүн негизги максаты бул ошол Кыргыздын улуттук баалуулуктарын жаш муундарга өткөрүп берүү, кызыктыруу, үйрөтүү, логикалык ой жүгүртүүсүн өстүрүү, интеллектуалдык потенциалдарын күчөтүү болуп эсептелет. Буга чейин ар бир мектепте бул оюн өткөрүлүп, ошо утуп чыккандары бул жакка жолдомо утуп келишти. Мелдештин демөөрчүсү Түштүк Кореянын Волтшея корпорациясы болуп, катышуучуларга сыйлыктарды жана кызыктыруучу белектерди даярдаган. Бул уюм аймактагы балдардын өз таланттарын жана жөндөмдөрүн ачуу үчүн бул сыяктуу иш-чараларды байма-бай өткөрүп келет. Бүгүн биз Волтшея келечек балдар борборунда 9 коргоол боюнча мелдеш өткөрүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Аймактагы 17 мектептен келген окуучулардын улуттук кийим кийип, Кыргыздын салттуу оюндарын ойноп жатканын көрүү өзгөчө жагымдуу болду. Келечекте да Волтшея уюму ушул сыяктуу иш-чараларды көбүрөөк өткөрүп, балдардын талантын жана жөндөмүн көрсөтүүгө шарт түзүп, алардын өсүп өнүгүшүнө мүмкүнчүлүк жаратат деген үмүттөбүз. Айта кетсек, келечек борбору окуучуларга сабактан тышкары билим берүү менен катар ушундай иш-чараларды үзгүлтүксүз өткөрүп келет. Азыркы учурда бул борбордо 200дөн ашык окуучу билим алат. Биздин борбордо окуучуларды сабактан тышкары билим беребиз. Бул жакта жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо, 10-11 класстардын балдарын окутабыз. Англис тили, информатика сабактары берилет. Бул жакта жалаң жакшы квалифицированный мугалимдер окутат. Азыркы учурда 200дөн ашык окуучу ушул жакта окуп атат. Биздин окуучулар бул Панфилов райондук мектептин окуучулары окушат. Бүт камтып атабыз. Айылдардан келетін, алыскы айылдардан келишет. Окуу толугу менен бекер. Турнир жеңүүчүлөрдү гана аныктоого багытталбастан мектеп окуучулары арасында достукту, ынтымакты бекемдөөнү көздөйт. Оюндар абдан кызыктуу өтүп, арасында эл аралык мелдештердин жеңүүчүлөрү да катышты. Мен 9 коргол ойнотканыма уже 4-4 жыл кетип баратат. Bundan murun dagы мындан да толтура оюндарга катышып, көп орундарга алгам. 9 корголду мен өзүмдүн эжемен үйрөнүп, апчем болот тренерим.
жакында бизде Алматыда оюн болот. Мен будан соревнованиядан жакшы ойноп, место алып, жылыма утуп алдым. Бүгүнкү оюн мага абдан жакты. Бул оюнда биз жеңип, командабыз өйдө көтөрүлүп баратат. Негизи шахмат шашки дейли да, ошо оюнчу. Ушунусу жагат мага. Мындай мышление катары да, ошого. Математика мисалы ушулар менен эсептеп ойнойт да. Ошонусу жагат. Анан мисалы бул оюн мага кызыкчылыгы эмне дегенде, өзүң достору менен эмес, башка тааныштарың менен дагы, өзүң жаңы знакомство менен дагы ойносоң болот да. Мисалы жаңы кыздар менен тааныштым 5-6. Бүгүнкү оюн жакшы, ошо өтөт, жагат. Жеңип атам, отодам бардым. Мелдештин негизги максаты улуттук баалуулуктарды жаш мундарга жайылтуу, кызыктыруу жана интеллектуалдык потенциалын өнүктүрүү. Уюштуруучулардын айтымында мындай оюндар жаштарды улуттук маданиятка тартуу менен бирге сергек ой жүгүртүүгө да өбөлгө түзөт. Айпири Муратбекова, Жумабай Исманалиев, ОТРК Чүй.